Мына ушундай сонун макаронсаларды жасаңыздар келсе, ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Аябай сонун, жеңил жол менен жасалат. Буга чейин бул рецептти YouTube'да эч ким чыгарган эмес. Андыктан аягына чейин көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө пайдасын берет деген ойдомун. Эң алгач биз фисташковый ганаш кылабыз. Бул ганаш деген макаронсунун ортосундагы шоколады. Ал үчүн бизге эң биринчи сливки. Бул сливкинин рецепти YouTube каналымда бар. Эгерде өзүңүздөр жасабайм десеңиздер, анда 33% сливкини алсаңыздар болот. Bundan 100 грамм тартабыз. Сөзсүз түрдө бизге тараза кажет, кыздар. Таразасыз окшошпой калат. Андан кийин бул мистенин пастасы, фисташковый паста десеңиздер да болот. Ошондой эле шоколад натуральный, таза шоколад болушу шарт. Ошондой эле бизге мына ушундай блендер. Ошонун идишине азыр биз 200 грамм шоколадыбызды салабыз. Шоколадыбыз ак болсо жакшы болот. Анын үстүнө мына ушул фисташковый пастадан 30 грамм кошобуз. 20 грамм кошсоңуздар деле болот. Эгерде ал жок болгон болсо, анда мистени блендерден өткөрүп туруп, ун кылып кошсоңуздар дагы жарай берет. Сливкини болсо кыздар жылытып туруп андан кийин куясыздар, шоколад эритип кетет. Мунун карасаңыздар, жакшы эрбей жатат, бирок жакшы эрбесе деле боло берет. Негизи бул норма. Эгерде жакшы эрбеген байкасаңыздар, ушундай агактары калган болсо, анда сиздер бир идишке жылуу сууну алып келесиздер дагы. Ошонун ичине салып алып туруп, дагы мына ушундай кылып үстүнөн бассаңыздар, бат эле эрий келет ичиндеги шоколаддары. Мына карасаңыздар, ушундай сыйда сонун болуш керек. Эми буну бир идишке куябыз дагы. Бетин жаап туруп, холодильникке 4-5 сааттан кем эмес салабыз. Холодильникте турганда коюланат. Андан кийин ортосуна малиновый начинка жасайбыз. Буну жасасаңыздар дагы болот, жасабай койсоңуздар да боло берет. Пектин деген ушундай желатинге окшош болот. Бул дагы кичине бизге коюу кылып берет. Андан кийин малина, сахар бардыгын тартып алабыз дагы. Бир идишке малина менен сахарыбызды салып туруп, отко алып барып коебуз. Акырын отто мына ушинтип кайнап чыгыш керек. Кайнап чыккандан кийин жакшылап аралаштырып туруп, жанагы пектин дегенибизди салабыз. Бул эмне десеңиздер, бул бизге малинабызды коюлантып берет. Ушинтип салып туруп, жакшылап аралаштырып туруп, андан кийин отту өчүрүп коебуз. Газдан дагы алып коюңуздар, ошол жерде табында калып кетпесин. Эми эң сонун моментке келдик десек дагы болот. Макаронсалардын крышкаларын жасайбыз. Ал үчүн бизге белок, миндальный мука, сахар, сахарная пудра керек болот. Сахарная пудра менен миндальный мукабызды аралаштырабыз. Бул экөө бир масса болот. Мына ушинтип салып туруп, эми сахарыбыз менен белокту бир миксерлейбиз. Бирок буну эң алгач биз кыла турган жумушубуз азыр ушундай электен миндальный мука менен сахарная пудрабызды жакшылап аралаштырып туруп, электен бир сыра өткөрүп салабыз. Сөзсүз түрдө мына ушундай кылып өткөрүңүздөр. Бир жолу, эки жолу деле өткөрсөңүздөр болот, бирок азыр мен шашып жатам, ошол себептен бир жолу гана өткөрөмүн. Кашыктын арты менен сүрөсүздөр, ошондо батыраак наракка өткөнгө жардам болот. Сахарная пудра менен миндальный муканы сөзсүз түрдө аралаштырыңыздар, болбосо миндальный мукаңыздар калып кетет. Ушинтип эң алгач электен өткөрүп алдык. Эми жанагы жумурткабыздын агы менен сахарыбызды миксерлейбиз. Миксерлегенде кыздар, биринчи эле өтө катуу ылдамдыкка койбойсуздар. Акырын 1, 2, 3, 4, 5ке чейин көтөрсөңүздөр болот. Меники эң күчтүүсү 5ке чейин. Ал эми сахарды болсо аз-аздан бөлүп салабыз. Буну өтө көп миксерлебейсиздер. Өтө пушный болуп кетпеш керек. Мына ушул видеодо көрүнгөндөй ушундай болуп турса жакшы болот. Андан соң биз буну лопатканын жардамында миндальный мука менен сахарная пудрабызды бул жакка кошобуз. Жана электен өткөрбөдүк беле? Кыздар, ушул жерде сиздерге сонун лайфхак. Мен кантип жасайм? Негизи миндальный муканы кондитерский магазиндерден тапсаңыздар болот. Турецкий түрү аябай сонун. Бирок өзүңүздөр үйдө деле жасасаңыздар болот. Кадимки эле бадамды аласыздар, аны блендерден өткөрүп, майда кылып алып туруп иштетип берсеңиздер болот. Ал эми сахарная пудра, бул сахардын упасы. Сахарды деле дал ушундай блендерден өткөрүп колдонсоңуздар жарайт. Негизи жасоо жолу өтө оңой. Жолун тапсаңыздар болот. Эгер түшүнбөй жаткан болсоңуздар, комментарийга
каалаган сурооңуздарга жазыңыздар, мен сиздерге жооп беремин. Мына ушундай абалга келиш керек. Бир аз илешкек болуп түшүп туруусу шарт, болбосо болбой калат. Эгерде үзүк болуп түшүп аткан болсо, анда сиздер дагы бир аз аралаштырыңыздар деген белги. Бирок кыздар өтө көп аралаштырып берген дагы болбойт, суюлуп кетет. Мына ушундай мешокко башына тоголок насадка салабыз дагы. Бетин ачып туруп, азыр буга камырыбызды салабыз. Ушундай бокалдын ичине коюп алып салсаңыздар оңой болот. Ал эми мешок менен насадканы кайсыл жерден табам десеңиздер, кондитерский магазиндерде сатылат. Баарын ушинтип салып алабыз. Салгандан кийин шпательдин жардамында ичиндеги воздухтарды чыгарабыз. Эгерде воздухтары чыкпаса, макаронцалардын беттери жарылып кетет. Эми мына ушундай ковриктердин жардамында макаронцаларыбызды бышырып алабыз духовкада. Мына ушундай бети 2 беттен сыйда атайын макаронцалар үчүн чыгарылган коврик бар. Буну кондитерский магазиндерден гана таба аласыздар. Мына ушинтип салабыз дагы. Түз абалда кармап, акырын сыгабыз. Буну 1-2 жолу кылганыңыздардан кийин колуңуздар көнүп калат. Азыр мен уже колум көнүп калган үчүн баардыгы тегиз бирдей чыгат. Түз абалда куйсаңыздар эле кышайбай, бир жагына обой жакшы бышып берет бизге. Негизи бул магазиндерде сатылган макаронцалардан бир аз гана айырмачылыгы бар. Аларга сироп, чоң миксер ушундайлар керек болот. Ал эми болбосо өзүңүздөр көргөндөй өтө жөнөкөй жол менен жасалды. Баарын ушинтип сыгып алгандан кийин эми кыздар биз буну 10-15 минуттага коюп турабыз. Бети бир аз катыш керек. Негизи бул жарым порция болду. Ушуну 2ге көйсөңүздөр, жанагы ганаш менен начинкаларыбыз бизге туура келет. Начинкабыз мына ушундай кою болгон, бир сыйра көргөзүп коеюн. Ал эми бул начинкабыз аябай көпкө жетет. Атайын көбүрөөк кылып кое бердим. Эми духовкага салабыз дагы. 110 градустан баштап койсоңуздар болот. Менин духовкам 110 градуста бышат. Ал эми азыр муну болсо мен 135ке коюп алыпмын, шашып жатып. Ошол себептен беттери бир аз кызарган абалда болду. Эми булардын жуп-жуун табабыз. Ошентип баардыгын жуп-жуу менен койгондон кийин жанагы ганашыбыз уже даяр болуп калган. Мына ушундай өтө катырбаңыздар, кыздар, өтө катырсаңыздар кайра эритишиңиздер бир аз кыйыныраак болуп калат. Дагы ушундай мешокко салабыз дагы. Бетиндеги насадкабыз 5 жылдыздуу, 6 жылдыздуу боло берет. Тоголок болсо деле. Азыр мен мына ушинтип жарымын салып аламын. Себеби жарым порция эле кылдым. Бул жарым болсо коюп коемун. Чогултабыз кыздар. Ганашыбыз даяр, начинкабыз, крышкалар даяр. Эми момент чогултууга келди. Ушинтип сыгасыздар. Мен орто эле кылдым. Негизи буну аябай көп кылып үйрөтүшөт көпчүлүгү. Көбүрөөк кылсаңыздар көңүлгө өтө тез тие турган болуп калат. Азыр мына норма 5-6 жеп койсоңуздар деле эч нерсе болбойсуздар. Балким кээ бир адамдарга өтө ширин болуп кетиши да мүмкүн. Билбейм, мага 5-6 боло берет. Ал эми ортосуна болсо начинкалар салып алдык. Начинкабыз агып кетпейт кыздар, ал коюу. Шоколадыбыз дагы эч нерсе болбойт. Мына ушинтип туруп, сразу чогултуп туруп, холодильникке салып коебуз. Салгандан кийин 2-3 сааттан жей берсеңиздер болот. Биз чыдабай уже 2-3 жеп салдык. Негизи бир күн турса жакшы, бирок 2-3 сааттан кийин жей берсеңиздер боло берет. Ушинтип даяр болуп калды кыздар. Эгерде сиздерге пайдалуу болсо, лайк, комментарий күтөмүн.